Ички иштер министрлиги бардык жеке жана юридикалык жактарды шайлоо процессинин жүрүшүндө мыйзамдуулукту сактоого чакырат. Ички иштер министрлигинин шайлоочулардын добуштарын сатып алууну аныктоо боюнча керектүү ыкчам иштерди жүргүзүп, ал эми жарандарга добуштарды сатуу кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертүүдө. Добуштарды сатып алууга, административдик ресурстарды пайдаланууга жана башка мыйзам бузууларга жол берилбейт. 2021 жылдын 7-июлунда Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлер тарабынан ыкчам алдын алуу иш-чараларды жүргүзүү учурунда Ош шаарында жергиликтүү кеңешке шайлоого катышкан саясий партиялардын бири шайлоочулардын добуштарын сатып алып жаткан фактысы аныкталды. Аталган факты Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 192-беренеси добуштарды сатып алуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Иликтөөнүн жүрүшүндө Ош шаарындагы Төлөнов көчөсүнөн жергиликтүү кеңешке шайлоого катышкан саясий партиялардын биринин талапкеринин өкүлү шайлоочулардын добуштарын сатып алуу менен алектенип жатканы аныкталган. Окуя болгон жерге кароо жүргүзүү учурунда ыкчам тергөө тобунун кызматкерлери тарабынан жаран ТГдан далил катары 5000 сом жана 4 шайлоо алдындагы календарь табылып алынды. Андан сырткары штабка тинтүү жүргүзүлүп, ноутбук, уюлдук телефон, үгүтчүлөрдүн тизмеси, штабка жакын жерге жайгашкан дүкөндө орнотулган камеранын видеосу алынды. Депутаттыкка талапкер жаран СПнын өкүлү депутаттыкка талапкерге добуш берүү үчүн шайлоочуга жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө 5000 сом мөлчөрүндө акча каражатын берген. Кечээ 8-июлда депутаттыкка талапкер СП Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесине ылайык Ош шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.